Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошол кыргыздын улуулугун таанытуу же кудуреттүү улуу табылга кут берүүсүн көпчүлүккө таанылып калды. Азыр ошо кутту көрүп атабыз кут деген берүүнү күтүп көрөбүз деп калышат. Биздин максат ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба, ар нерсенин убагы болот, учурчагы болот. Себеби ааламдагы адам дагы тынымсыз чексиз өсүүдө. Ушул доордо касиет, энергия күчүнө кирет. Элге эркин өсүү, мындай боштондукта өсүү буйрулат. Бурулуш болот. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Улуу кыргыз деп келебиз. Улуу кыргыз. Улуу кыргыз улуулугуна тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса ар улуттун улагасында калат. Ушул улуу деген сөздүн мааниси кандай дегенде, кантип улуулугубузду тааныйбыз? Көрсө адамдын өзүнүн түзүлүшү, дене, акыл, сезим, анан жан деп ошо төртөөнөн түзүлөт. Жаныбыз ааламдан келет, улуу дүйнөлөрдөн. Бул кичик дүйнөгө келет дагы же аялды кийеби, же адамды кийеби, же жаныбарды кийеби дегендей. Анан жан өлгөндө кайтыш болуп улуу дүйнөгө кетет. Ошондуктан биз жаныбызга келип карасак, улуу экенибизди билебиз. Улуу дүйнөдөн келгенибизди, улуу экенибизди. Биз ошо жан же энергия, касиет деген түшүнүктөн алыс болгонбуз дагы, ошону кичине унуткарып койгонбуз, же түшүнүгүбүз жетпеген. Ушу биз көз көргөн эле турпат жашоого, ошо турпат эле жашоого окшойт. Өлгөндө ушул турпат менен кошо адам өлөт окшойт деген түшүнүк болуп калган. Жок, ушу улуу жаныбыз ааламдан келет. Анан ушу жандын канчалык көп кырын адам билгенде, жоопкерчилик адам үчүн, өзү үчүн дагы жоопкерчилик башталат, кайдыгерлик жоюлат. Мына бүгүнкү теманы бүгүн эмес жок экен. 1-марттан бери договор бүтүп калган экен 22:10 деген санга. Ошо тез эфирде телефон аркылуу деги эле бүгүнкү күндөгү болуп аткан кыйынчылык, кырсыктан кантип кутулуш керек, ушул жөнүндө бир талкуу кылалы. Ооба, кыргыздын улуулугу бир башкасы кеп кылдык. Түш тартибин айтып келдик, түштөрдү жооруп келдик. Мындан ары ушу кырсыктан кантип кутулабыз? Кырсык эмнеге болуп атат? Саясий жактабы, ден соолуктабы, элибиздеби, журтубуздабы, бала чакаданбы, мал пулданбы? Кырсык эмнеге болуп атат? Ушул жөнүндө бир талкуу кылсак абдан туура болот. Себеби бүгүнкү күндүн талабы ушул болуп атат. Азыр ошо радиодо келе айтып, угуп келе атсам, депутаттар чечим чыгарабыз деп атат. Мындай: сигаретти 40 сомго көтөрөбүз деп. Же болбосо ошо штрафты, тыюуну, акчасын жогорулатабыз деп. Биз кырынан издеп көрбөйлү, сигарет эмнеге чегип атат адам, ошону кантип калтырабыз? Мындайча айтканда, эмоциядан чегип атат адам. Сигаретти кысылып, кыжаалат болгондо, ордун таппаганда ошо менен кандайдыр бир алаксыгансып атат. Келиңиз ошо башка кырын биз кантип токтотобуз, ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Ушул жөнүндө биз талкуу кылалы. Мисалга, ал штраф менен же болбосо кымбаттатуу менен чектей албайт адам. Тетирисинче эмнеге чегип атат, кантип чекпей койсок болот, эмнеден чыгып атат? Мисалга, ошо эмоциядан, менин ишеничим боюнча, кыжаалатчылыктан, өзүн башкара албагандыктан, эки көзгө алдыргандыктан, көз карашка алдыргандыктан мына ошондон сигарет чегүү келип чыгып атат. Ушул жагын биз чечмелеп берсек, кантип ошол эмоциядан чыгабыз? Ар бир адам касиеттүү, ар бир адам энергиялуу. Энергия касиетин ушу эки көз менен
эмоция менен энергиясын учуруп алып атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Şu düşümde şu balık tuş görüp, жылкы tuş görüp balıktınday soyup atkanlar kanдар çıgattı. Жакшы. Ошо түш боюнча ананыраак жооп берейин. Азыр ушу теманы кырсыктан кантип чыгабыз? Мына ден соолук. Намаз окуп атат. Намаз окуганы мазарга барып атат. Деги эле үйдө. Кудайдан биринчи эмне тилейм? Ден соолугум чың болсун деп тилейм. Бала бакырам кырсыкпашын деп тилейм. Ишим жүрүшсүн деп тилейм. Делип атат да. Ооба, ден соолук эмнеге бузулуп атат? Бул жерде ден соолук доордун талабы болуп атат. Азыр медицина эч кандай жардам бербейт. Өзүн өзү дарылоо бул медицина менен. Бул алсыз аң сезимдин белгиси жана алтын доорго чейинки инсандардын иши. Себеби сезим мыйзамына чейин адам жанга баш ийбегендиктен айыгып таасир берген. Азыр жан дүйнө кереметине ээ болгондуктан пенде кутучага кол күчү алсыздык кылат. Бир гана доор мыйзамы даба болот. Ошондо биздин денебизге азыр ушу энергия келип атат деп атабыз. Энергиялуу доор болуп атат дейбиз. Ошо жан келип турпатты нурдан талбай, анан рак, шишик, жара кылып атат да. Же болбосо жанагы кан менен айланган организм күйүп атат. Мисалы эки бөйрөк иштебей калып атат. Же болбосо ошол сырыс деп коюп, печень деп коебузбу. Мисалы боордун ар кандай оорулары, ашказан оорулары ушундан пайда болуп атат. Ошол кезде биз ааламдан келген энергияны кысылганда эле, анан ошол баягы топту деле катуураак үйлөп койсоң, жумшак жери же баягы жукараак жери шишип чыккандай, ушундай оору пайда болуп атат. Ошондо азыр оорудан кутулуш үчүн биз эмоциядан чыгышыбыз керек болуп атат. Мисалы, бир бачок бар дейли, мисалы, эки атмосфераны кармап турган. Ошого 4 атмосфера үйлөнгөндө ал жарылганга туура келет. Ансыгандай ушундай көзгө көрүнбөгөн абада чоң энергия иштеп атат. Же болбосо азыр ошо кийинкиде көрсөтсөк болот, инопланетандар сүрөткө түшүп калып атат балдар менен кошо. Ошо инопланетандар жерди куткарабыз, адамды бир ак карадан чыгарабыз деп келип атат деп бул табигый илимде берилет. Ошол информация же болбосо энергия келгендиктен анан биз кызыл кандуулук менен бая жашаганда анан ошо кызыл кан менен айланган организмди күйгүзүп кетип атат. Же шишик, жара, рак кылып атат. Мына ошол келиңиздер бүгүн талкууну ошол ден соолукту кантип оңдойбуз? Бул кыйынчылык кырсыктан кантип чыгабыз? Адам өзүн кантип тааныш керек? Оору эмнеден пайда болуп атат? Ушу кысылуудан эле, кыжаалатчылыктан эле. Бир күн уруш болсо 40 күн периште качат деп коет. Ансыгандай бир кыжаалат болдук, нервишт еттик, психовайт еттик, көрө албас болдук, же сүйүнүмбү, же көз караштымбы, же кызганычтымбы, азабын тарттык. Анан депрессияга, анан түнү менен уктабай калдык, 2 күнгө уланды, 3 күнгө уланды, анан турпат мынтип катып баштады күндөн күнгө. Анан ал сөөккө өттү. Оорунун баары эле ушундан пайда болуп атат да. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алыстап кетти окшойт. Мына дагы медицина оорду алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Ошо 2000-2012 жылга чейин көктөн ааламды, табиятты, адамды таануучу табигый илим түшкөндөн кийин медицина пенде кутучага такыр таасир бербейт. Убактылуу гана мүмкүн айыгууга болот. 5-10 күнгө мисалы бир ой менен. Астрология өзгөргөндө адамдын анатомиясы да өзгөрдү. Кудай ооруну көкүрөктүү үчүн берди. Бир гана доор мыйзамы даба болот делет. Мына чындап эле Алладанбы, Кудайданбы, же өзүңбү ден соолук сурап атасың, эмоциядан гана пайда болуп атат. Ушу келген энергияны биз бийиктикке нары иштетип ийсек, ошондо турпат оордунда калган атат. Мисалы, бул жерде ушундай табигый илимде так берилет. Эмоциясы жок. Жаныңа, каныңа, тан деген таштан алынган танга күч келтирбей, энергия өткөргүч проводко айланыш керек. Бул доордо адамдын телосы. Бул кандай деген түшүнүк? Көзгө көрүнгөн жашоону тейлөөчү адам ошол ок болуп калат дейт. Бул кандай дегенде, көзүңүз менен жаман нерсени өчүрүп, сөзүңүз менен жаратыңыз.
же болбосо бирөөгө мээрим төгүңүз, же болбосо бирөө жаман болуп калды деп эле бер жагын көрбөй, баягы ооруп анан ден соолуктун баркын билет, же жок болуп анан барчылыктын баркын билет, же жаманды көрүп анан жакшы адамдын баркын билет го. Анысы кандай ошол бүгүн урунуп атат, эртең бир түстөлөт деп биз жакшы ар жагын көрбөй эле бер жагын көрүп алып эле анан эле ошондон өзүбүз ооруп баштап атабыз да. Бир кичине башыбызга кыйынчылык, бир аз эле бир мындай нервибиз бузулуп калса, ошондон кысылып атабыз, ошондон ооруп атабыз. Мындай тобобузга жанбай атабыз, ошондон оору пайда болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Ошо айтып атам да, жап-жаш балдар, чалдар арак ичип такыр токтобой жанагы запойго түшүп атышат да. Анан ошону кантип арактан кутулуп, кантип токтотсо болот буларда? Жакшы. Мына абдан жакшы суроо. Арак ичкен адам өзү бул касиеттүү адам да, энергиялуу адам. Урунуп беринип атат. Мындай энергиясын туура эмес пайдаланып атат. Муну кантип токтотуш керек? Биринчиден, урматтуу улуу журтум, коркок адам арак ичет да. Мындай карап отурсаң, бирдемеге чыдамы жок адам, көтөрүмү жок адам арак ичет. Өзүнө өзү алы келбеген адам, өзүн өзү башкара албаган адам, өзүн өзү соттоп, өзүн өзү оңдой албаган адам арак ичет. Ошо арак ичкен адам өзү намысына келиш керек. Мына сенин келинчегиң, мисалга айталы, жакшынакай бир интеллигент, врач. Мисалга. Мына сиз ошол үй бүлөнү уят кылып атпайсызбы? Арак ичкен адам. Сиз ошо балдарыңызга намысына тийип атасыз. Сенин атаң ким? Сенин атаң, баягы кытайлык кыргыздар айткандай, алкеш деп коет да алар. Алкашты. Алкеш дегендей. Эми кантип токтотуш керек? Мунун биз ошол акыркы убакта сабак берип атабыз. Сабак берген кезде ошо өзүн бошоттуруп, биздин ошо ядробуз деп коебуз, эми ордобуз бар, ошол жерге күндө 50-ден адам келип илим алып кетет. Ошол жерде көп талкуулар болот. Анан ошол кезде баягы адам кысылуудан, же болбосо ошол турмуштун аялына атаандашып ичкен жигиттер бар. Же бир майдага бир нерсеге алдырып ийген адамдар бар. Анан ошого мындай дух берип, бийиктетип сүйлөгөндө, мен бир болбоско эле кейип кепчип арак ичип аткан турбайбы, мен өзүм эле зыян алып келип аткан турбайбы деп, ошону аябай бийиктетип сүйлөтүш керек, эжеке сабак алып келиш керек. Ошол кезде мен могу бир тыйын үчүн эле жашап аткан турбайбы, болбосу үчүн эле. Мен улуу жаным эртең ааламга барганда ата бабанын арбайын астында, Кудайдын астында жооп берет турбайбы? Мен ушу бир жанымды бир бага албай эле арак ичип аткан турбайбы деп бир деңгээлге жеткириш керек муну. Ошондой бизге алып келсеңиздер, ушундай биз улуу сабак өтүп беребиз аларга. Ошондо дене башын бошоттурабыз, гана бошотурчу, өзүңдү бошотчу. Биз жөн эле дене, мына биз байкайбыз, сиз айткандай эле эркек жигиттер эмнеге ичет дегенде, эркек өзү акыл менен жашайт экен да бул жашоодо. Эч көтөрүмү жок болот экен. Анан кызылгандуулук нерв менен жашайт экен. Аял болсо сезим менен жашайт. Мисалы 3 баласы ыйлап атса, күйөөсү уруп атса, уyu тээп атса, сүтү чачылып төгүлүп атса, турмуштан өйдө төмөн болуп атса да эне көтөрүмдүү жашай берет экен. А эркектин колуна бир эле бала тийип калсын, же энесин истейт, же эжесин истейт да. Анан ошондо эркектерди энелер же болбосо келинчеги ааламга жаны барганда баланын тарбиясынан да мурун эрдин тарбиясына жооп берет дейт. Анын үчүн эмне кылыш керек дегенде, маймылда эркекти мактаса мугалим болот деп, анын духун көтөрүш керек. Алар ичкиликти ичкендин баары эле ошол бир майда чүйдө таарыныштан эле өзүн көтөрө албай ичет. Маймылдай эркекти мактаса мугалим болот. Эркектерди мактаганда мазгилери майлаганга барабар. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет дейт. Макташ керек андай эркекти. Колдош керек. Анан таң атып, каш барайып, түн батканга чейин эркек аялдын колдоосун, мактоосун
коштоосун, эсемесин күтө берет дейт да. Ошол кичине көтөрүм болгондон анан кызылгандуулук менен ичкилик өтүп кетет. Көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламат. Сизге суроо берейин деп мына. Айта кой, Сиз айт. азыр ядролук деп атасыз. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздө бул кайсы динге тийиштүү? Эмне болдук дейсиз? Ядролук биздин ордобуз бар, биздин чогулушубуз бар деп атасыз. Жакшы. Жакшы. Бул динге тиешеси жок. Дин качан пайда болгон? Адамзат өзүн жоготкондо, ордунан тайганда пайда болгон. Дин бул эволюциялык жол. 1-2, 3 класс дегендей. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган. Мындай дин, мындайбы, минтип сыйынганбы, канча миң диндер түштү. Ыйык аталган улуу касиеттүү пайгамбарлар, Муса, Иса, Мухаммед жана башка жана 124 миң биз мындай угабыз го. Аны аралашып жашаган жокпуз. Бул жерде кыргызчылыкта так берилет. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан, ыйык аталган диндер, касиеттүү пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Ал убакта адам кандай болгон? Сабатсыз болгон, караңгы болгон, техника көрбөгөн. Ошол убакытта сиз мектепте эне атаңызга көз каранды белеңиз. 1-3 класста башкаң сезимиңиз беле? Орто мектепте башка болдуңузбу? Жогорку мектепте башка? Кийин өзүңүз эне ата болгондон кийин эне ата ордуна отурасыз да. Керек болсо көз каранды эмес, атаңызга акыл айтасыз. Жагдайды айтасыз. Кудайым баягы Кудай коркуп жаша дебейт, коңшулаш жаша дейт. Анысы кандай ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Ошол убакытта адам сабатсыз караңгы болгондуктан Кудай өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн адамдын дагы алдыда кандай жашоо жолжобосун өтө кыскаң сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Азыр диндин сезону өзү бүтүп атат. Бүтүп атат. Бардык дин. Бул жерде өсүү болуп атат, өсүү. Адамда бийиктейт да. Мисалы 50 жылда эл жаңы деп коет кыргызда, 100 жылда жер жаңы деп коет. 30 жыл агалардын түшүнүгүн караңыз, бул жерге 1950 буягына суроо коюп алган. 51, 59, 58. Мындай эме табышмак каттары бир кыздар үчүнбү, мисалы. Бул жерге Гүлия деп жазып алган балдар бар, мисалы. Азыркы адамды ошентип чыксын, мына ошо сыяктуу. Бул жерде дин эмес, бул жерде кыргызчылыкты, адамдын өзүн таанытуу, ушу бир сабак өтөбүз. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Мен мындай суроо берейин дедим да, сиз айтып атасыз, адам деген ыйык, ал кыргызчылык, кыргыздар ыйык болгон, намаз Куран окуган эмес деп, ошону менен катар айтып атасыз. Бул арбайларга сыйыныш керек депчи. Анан бул Куран кийин чыккан деп атасыз. Биз мисалы арбайларга Куран окуп атабыз да. Экөөнүн ортосу кандай болуп калат? Мен ушуга көп эмети албай атам да. Жакшы. Ооба. Куран деген эмне? Бул Кудайды мактоо. Кудайды таануу, керемет касиетин айтуу. Мындайча айтканда. Анан ар бир доордун улуу илими болот экен. 1998-жылы Кыргыз жергесине адамзаттын теги адам ата көзгө көрүнгөн. Карапайым бир аял чатырда баласын эмизип жатса, биякта көр булак деген жерге булут түшүп калат имиш. Анан бул жерге булут түшпөчү эле деп мынтип башын көтөрүп караса, анан ошол сары түстөгү адам пайда болуп, мен адам атамын. 3 күндөн кийин саат 11-де келем. Сага шарт окуйм, адамзат үчүн илим чөт деп туруп, анан 3 күндөн кийин анан баланы тыштап коюп, ар бери чочуп, аңычанан жолдошу малдан келип, түлөө өткөрүп, анан 3 күндөн кийин 11-де көр булакка барса, 20 мүнөт кечигип адам ата келип, анан ушу шарт окулуп илим түшкөн. Ошондо адам ата эмнеге кыргызга илим берди дегенде айырмачылыгын айтып баратам сиздерге. Адамдын теги ким? Адам ата. Адам атадан адамзат жаралган. Бул кайсы китемде болсо дагы. Анан сиз айткан арбайлар деген 6 катар аалам бар деп коет кыргызда. Көрөрманыбыз бар экен, суроосун угуп коюп анан ар жагына кетебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алло. Айта кой, алейкум салам.
Бул азыркы заманда насаяттуу көйүлдүк ушуну синдирип бере аласызбы? Кайсыны дейсиз? Неде? Чалып кылып калды. Мүмкүн болсо кайра чалып койсоңуз. Анан 6 катар аалам бар деп коет. Же 7 катар аалам бар дейт. Жердин жашоосунда биринчи биз жашайт экенбиз, анан биздин жогору жагыбызда 6 катар аалам. 7 катар жер бар, 7 күн бар, 7 түс бар, 7-нин бири ыйык, 7 күндүн бири өлүм. Эмнеге 8 жок жерде? 8-чи күн жок, 8-чи түс жок, 8-чи нота жок. Көрсө 8 деген абсолют бул Алла экен. Аллага адамзаттын аң сезими жетпейт экен аны сураганга. Керек болсо маңдайыңызда эле чогуу жашап аткан жубайыңыздын, жарыңыздын, эгизиңиздин азыр эмне ойлоп атканын сиз окуй албайсыз, билбейсиз да. Алланын оюн окуганга мүмкүн эмес. Ошондо адамзатты ким башкарат дегенде, Алланын астында Алланын астында адамзат үчүн адам атабы не баштаган периштелер. Эми пендебиз го, анан жан ааламга чыкканда периштеге айланып кетет экен, баягы күнөөсү жок. Ошо периште сыпатка жеткендер арбайлар деп коет экен, баягы ары байыгандар. Арбак бул биринчи эле бизден чыккан эле экен. Андан ары жаннат дүйнө экен, 3-чү дүйнө, 4-чү дүйнө соңку дүйнө, анан нур дүйнө, анан ааламды кызматка даярдык, анан 7-чи арбай болуу деп коет экен. Арбайлар анан жер жашоосун башкарат. Ошондо адам ата улуу баласына берип атат. Улуу кыргыз деген Кудай бул жерде так берилет ошо 98-жылы адам ата чакыргында. Кудай кыргызды жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койгон деп. Кудай табиатты жаратканда эгиз кылып кыргызды жараткан деп. Ошон үчүн улуу кыргыз делген ушул болуп атат. Анан улуу эл экени, байыркы эл экени дагы ошо бир муундан сүйлөгөнү. Мисалы ит ат, кийинки жаралган ошо улут лошадь, же собака, же корова. Мисалы биз бир муундан сүйлөсөк, женский мужской средний роду жогу, жөнөкөйлүгү, караңгы сырга аябай маани бергендиги, мазар арбайларга аябай маани бергендиги мына ошондон болуп чыккан. Анан ооба жанагы иним айткандай дин Мухаммед пайгамбарга, Иса пайгамбарга дин түшкөндө ал кыргыз журту жөнүндө түшүнүк болгон эмес да, ал адамдын. Техника болбосо, же бул жерди басып өтпөс, ал өз чөйрөсүнө түшкөн. Ошон үчүн ушу күнгө чейин деле ар бир адам ушу көкүрөгү менен өзү эле байланышып жашап келген. Баягы кут ой, Кудай деген сөз бул кут ай, жана биз кут деген берүү болот атпайбы? Кут ай. Адам айдан аян алат, күндөн энергия алат, касиет алат деп коет да. Анысыкандай ошо кут ай, кут ой деген. Анан ушул бизде азыр сүйлөп аткан бул жаңы доордун улуу илими болуп атат. Жаңы доордо адам эскичиликтен, ошо кул сезимден, ак карага бөлүүдөн, динге бөлүүдөн, аял эркекке бөлүүдөн чыгыш керек болуп атат. Болбосо боштондукка чыга албай, өлбөстүккө өтө албай калып атат. Бул илимдин аягында адам өлбөс болуп калат делет. Бул кандай десе, өлүм сырын таап бергиле адамды. Анан өлүм эмнеден пайда болгон? Кысылуудан, кыжаалатчылыктан, пендечке көз караштан. Чыгыңыз сиз эмоциядан. Кой бериңиз өзүңүздү, көз карашыңызды бийиктетиңиз. Бул илимде адам жерде эле жашайт, бирок ааламдык түшүнүктө жашайт. Мына ушундай айырмачылыгы бар. Анан ооба кыргыз арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп коет. Кудай арбакка койдум, Кудай арбак колдосун деген бул эме биз байыркы бабалардан, байыркы аксакалдардан акылдуу болуп кеткен жокпуз да эжеке. Ошо башатка кайтып атат азыр. Башатка кайтуу оюну жүрүп атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Саламат. Мен кечээ түндө майга бир подружкам звонить этти Россиядан. Түнкү саат 11-де звонить этип туруп эле мен сен тууралуу түш көрдүм, аябай жаман түш көрдүм дейт. Эмне түш көрдүм десең, сен бир талаада туруп турсуң дейт, ээн жерде. Папакай жука көйнөк кийип алып турсуң дейт. Ушундай жука экен, ана бутуңдун башы дагы көрүнбөйт, жеңиң дагы көрүнбөйт, колуң дагы көрүнбөйт дейт да жеңиңден. Жаныңда эки неберең бар, ошонун ким экенин билбейм, бирөөнү жетелеп туруп турсуң дейт. Ал неберең дагы папакай тагы эле сендей кийинип алыптыр. Анан ошо мен ушундай начарраак түш көрдүм окшойт. Сен ушундай сак болчу. Мен сага атайын ушу Краснодардан звонить этип атам. Таң атканча беспокоить этип жаман болуп чыктым. Жакшы. Мен сизге түшүндүм. Бул аябай жакшы түш. Мына кыргызда акты ак дебейт го. Боз ат дейт. Куу ит дейт. Боз үй дейт. Анысыкандай акты аябай аярлап келген. Жана Аллах деген бул ал ак.
күнөөсү жок дегендей кеп да, бул ошон үчүн жанагы акты качан гана колдонот, ак калпак, ак жоолук. Бул жерде дагы айтылат, кийимиңерди ак кийбегиле дейт. Эгер өспөсөңөр, мисалы кээ бир кыздар же адамдар ошо ич кийимин носкисине чейин ак кийип алат да, бул өзү туура келбейт делип берилет. Ак кийим окуп берейин. Бул ак жол, ак иштер, мына бул улуу жол деп берилет экен. Анан небереңизби кирип аткан анын түшүнө. Сиздин жан дүйнөңүз кайра жаралыш керек экен, ошо наристедей. Жаңыча көз караш тутун, наристедей Кудайга ишин, дилиңди тазарт дейт. Анан кайра түстөр да берилет бу жерде, сандар да берилет. Ошо подружкаңыздын аты да берилет. Ак түс. Бул ошо ак жол, ак иштер экен. Бул абдан жакшы түш экен. Анан ал подружкаңыздын чочуп атканы, бул өзүндө чочуу болуп атыр. Мисалы, бир тили сүйлөгөн баланы айтат го, бурушта туруп чочутуп көрчү дейт го. Анан чочуганда адамда бир баягы өчүп калган клеткасы тамып кетет да. Анан ал адамда да бир өзгөрүү болуп атыптыр. Урматтуу улуу журтум, биз мына ушул илимде адам жашоого жаралуу максатын билиш керек. Ушуну билиңиздер. Табият кызматын, анан аалам сырлары, ушу үчөө жөнүндө берилет. Адамды мына мени эмне сүйлөтүп атат, сизди эмне сүйлөтүп атат, эмне кыймылдатып атат, жүрөкпү, колбу, жок, жан. Жан кыймылдатып атат. Жан дүйнөң канчалык бийик болсо, мына илим алып, турмуш туткунунан, оору сыркоодон өзүң кутуласың болуп атат. Жан дүйнө пас болгондуктан, жана эки өспүрүм оюнчук талашып урушкандай, ошондой бир жан дүйнө пас болгондуктан бирөө бийлик талашып атат, бирөө ушак сүйлөп атат, ошондон ооруп атат. Түшүнүгүң канчалык бийик десе илим алып, турмуш туткунунан, оору сыркоодон кутуласың. Эне атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө. Мына жан дүйнө, ошо жанды биз эске албай келгенбиз. Ошол жаныбызды билбегендиктен анан биз пендебиз деп жүрөбүз да. Ааламга сыйынып керек эмес, сырдашып сыйкыр касиет иштетиш керек. Кудайдан коркуп жашаш керек эмес, коңшулаш жаша дейт илим алып. Атаң Кудайың дегендей сени сыйынып жаша дебейт да, коркуп жаша дебейт. Тетирсинче чоңойсо экен, түшүнсө экен, бир кебин айтса экен, сырдашсам экен, оорумду басса экен, мындай оордумду басса экен деген түшүнүктө. Урматтуу улуу журтум, ошо рекламалык тыныгуу бар экен, андан кийин анан сөзү сулайлы. Сколько ни работай, все не переделать. Как ни торопись, везде не успеть. А ведь еще нужны силы на то, что особенно любишь. Стресс снижает уровень магния в организме, что может приводить к потере сил. Магне B6 восполняет дефицит магния и повышает устойчивость организма к проявлениям стресса. Магне B6 хорошо, когда сил хватает не только на дела. Апа, орну басучу бир нерсе берчи. Бир нерсе болбойт. Көбүнчө ич түйүлгөндө ооруйт. Ооруну басуучулар ооруну гана токтотот, ал эми ич түйүлө берет. Ношпа түйүлүүнү басат. Аны менен бирге оору да басылат. Ношпа түйүлүүнү басат, оорубай калат. Sanofi, Франция. Алтын доор өзү 5 мыйзамдан турат. Биринчи адам боштондукка чыгыш керек. Бирөөлөр сүйлөп атат, ал жөн эле алтын доор башталды, ал болду. Ал эмне болот? Түшүндүрүп бериш керек. Адам өзү биринчи боштондукка чыгыш керек. Боштондук деген бул эски кул сезимден, көр пендечиликтен өзүн бошотуш керек, өйдөлөш керек. Мына сиз жан асманга учуп кетти. Турпат жараксыз болуп калды. Жаның кайда барат? Жогорку дүйнөлөргө барат. Ошон үчүн кыргыздын кошогу кош дүйнөнү билгизет дейт. Улуулукка өтүп кетет адамдын жаны. Илгери кыз турмушка чыкса, кайыптан өлүм буйрулат го. Кайыптан нике буйрулат го. Кайыптан нике буйрулганда кошок кошчу турбайбы? Себеби улуулукка өтүп атасың деп.
улуулукка өткөн кыз бала бир жылдан кийин атасы тааныбай калат го. Балпайган, эне, турпаты башка, сөзү башка, сеникинен көп тууганды болуп калып атпайбы? Ал мисалы мен сарбагышмын. Мындайча айтканда, бирөөлөр моңолдор. Ошо келип сарбагышка тийгенде мен сарбагышмын деп калат го. Ошол жакка өтүп, ошон үчүн жана кыз бирөөнүн бүлөөсү деп коет го. Ал ошол жаралуу максаты бир жерге эне болуу. Жана мен айткандай алкеш кылуу эмес ал үй бүлөөнү. Дух берүү, мактоо. Ушу кичине да кошумчалап өтөлү. Ошо эне ааламга жаны барганда Кудай алдында жооп берет. Үй бүлө балдардын тарбиясынан дагы эринин тарбиясынан себеби Кудайдан ошондой буйрулган дейт. Чында эле эркек келип, "Үйдө апаң барбы?" деп баары бир мындай эне катары көрүп калат экен да. Себеби эркек ошол бир мындай акыл менен пустой коробка деп берилет да, мындай бир пустой эле. Аял ички өзөк деп, аял дух берип турбаса, мактап коштоп, колдоп турбаса болбойт. Ошон үчүн жанагы ичимдик ушундан пайда болуп атат. Эркек байкуш ооба кырс, корс, тез чечимге келет, коргоочу, колдоочу касиетке ээ, а бирок ичи жеңил. Ошого биз энелер өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз. Дүйнө элинин багытсыз калгандыгына энелер өз ордун билбегендиктен чыгып атат дейт. Балдар тарбиясыз калса. Азыр улуу журт саясат сурап аткан жок. Улуу журт улуу ааламдык маданият сурап атат. Ааламдык түшүнүк сурап атат. Улуу багыт сурап атат, башка таппа сурап аткан жок. Өзгүнүн өзү көрүп атат. Турмуш өзү эле окутуп келип атат. Могу турмуш улуу дүйнөгө даярдоочу закон деп кабыл алыш керек. Жаманды көрүп түздөлүп атасың, жакшыны көрүп түздөлүп атасың. Жаманды сен жаман дебе. Жаман деген өзгөдөгү кемчиликти өзүмдө жокпу деп өзүңөн изде. Себеби ал сенин күзгүң, сенин бет аңда турган күзгө. Адам өзү эле тарбияланып келатат. Эң негизги эле нерсе мына ааламдык маданиятка өткөрүшүбүз керек болуп атат. Ошондо кыргын кырсыктан, кыйынчылыктан адам өзү кутулуп кеткен атат. Керек болсо оорудан, кырсыктан кутулган атат. Бул жерде так берилет. Жандос ааламга учуп, дене дос өлгөндөн кийин рухтар бийик аң сезимге ээ болот. Ошо рухтар арбайлар үчүн пендечилик жашоо өтө мажырөө аң сезимге ээ болгондуктан жан дүйнөлөрүн өстүрүү үчүн жердеги пендесин, небересин, инсандыбы могу кайы билимине чакырат. Рухтардын жердеги туушкандары туура жолдо болбосо кырсыктырат. Кудай берген бакыт өлөттөн, ден соолугунан, ырыскыдан кармайт. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр делип. Жанагы Тилеостон калганда деле ошондо жакындары келип алып кетет. Ошо кезде Тилеосун кылып кармап коюп сурак кылат. Көргө сурак барбайт, урматтуу улуу журт. Бул жерде так берилет. Ажал астында суроо, адам менен арбайдын акыркы кездешүүсү деген билдирүүлөр бар. Так. Азыр эми аны талкуулап өтө албайбыз. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламат, айта кой. Мен атамдын кайып алган эмесин түш көрүп атам, ошонун сизден сурайын деген болчумун. Анан жылкы көрсө түшүндө эмне болот деп. Жакшы. Мындан ары 3 закон бар. Эскиче түш жорганга болбойт. Себеби сен бирөөнү бурмалап коесуң. Бала көрдүң, ал оор экен, акча көрдүң, ал сана экен дегенге болбойт. Аял көрдүң, ал шайтан экен деп. Шайтандан дүйнө түзүлбөйт да. Тетирсинче кыргыз энени барктайт да. Аялды барктайт. Ай, ал деп атпайбы? Ал ай деген сөз да. Айга теңеп атат. Жуп айым деп атпайбы? Менин жубум айым деп атат, мындайча айтканда. Караңызчы, аялга кандай маани берген. Аны буюм катары колдонбойт. Анан 4 тап келип бир үйгө камабайт, же 4-өөнү никелебейт, 4-өөнү бурмалабайт. Керек болсо кыргыз аялы 2 жолу эгиз төрөп койсо, эне катары караган экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламат. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Биз сизге ыраазычылыгыбызды билдирип коелу дедик элек.
илимиңиз аркылуу давление, инсульт оорусун айыктырып жардам бердиңиз. Эфирге көп чыгып туруңуз. Рахмат. Ошондо эмелек эжекем айткандай, оорунун баары эле кысылуудан, кыжаалатчылыктан. Мына тибеттик кыргыздарда айтылат го экен го, Жолдошбек аба айтып атат. Оору жок эле нерсе экен дейт. Алар көз караш калтырбаса, машина минбесе, норка пальтону кубалабаса, сулуулукту сүйүүнү пир тутпаса, ошол 2 саат энергияны калыптандырып өзүнө отурса, эмоция болбосо эле тамак жөө ас экен да, бир эле маал тамак ичет экен. Анан көрсө ошо ооруну өзүбүз эле таап алганбыз. Өзүбүзгө өзүбүз эле душманбыз. Ошо сабакка барганда биз туура отур, өзүңдү бошот, денеңди бошот, мындай ойлорду ойло, мынау мантраларды айт, ошо менен эле оор сыркоосу жок. Анан адамзатты бириктирүү үчүн да касиет берет экен да. Анан ошо бир кереметин көрүп анан адам биригет экен да. Кабыл алсак. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сизге түшүмдү айтайын дедим эле. Айтыңыз, айта кой. Мен премьер-министр менен бир машинада келаттырмын. Чайкада. Аркасында отуруп келатам, анан ал киши астымда отуруп баратат. Бул площадьтан иштеген жеримен түшүп калайын десем, түшүп калдым да. Анан аркада бир мешокто алма турган экен, алмадан балдарың алып ал дегенден бир алма алып алдым да, бир чоң алма колума тийиптир да. Абдан жакшы түшү экен. Премьер-министр менен бир машинада келатканыңыз, премьер-министр башчы го, өкмөт башчысы, багыт көрсөтүүчү адам. Сиз Кудайды түш көрүп атыпсыз. Кудай көзгө көрүнбөйт. Эгер президент, касиеттүү адам, аким, губернатор адам көрүнсө, бул Кудайдын түшкө киргени. Анан машина да бар айтасыз. Машина менен алыс жолго барат го. Сиз ушундай бир ак жолго, бийик жолго чыгыпсыз, ыйык жолго чыгыпсыз. Машина эмнеден жасалат? Темирден. Темир эмнеден алынат? Таштан. Таштын сырын кыргыз билген да, магиясын иштеткен, сырын иштеткен. Ансыгандай бул жерде ошо машинага түшүү, так окуп берейин, бурмалоо болбош керек. Өзү жеңил машинеге түшсөң, бул ааламдык күчтөр катары кызмат дейт. Мына биз ааламдык күчтүк кызматын айтып атам го. Тирүүлөр аркылуу гана улуу күчтөр ишин бүтүрө алат экен. Биз аркылуу мындай тирүү адам катары, алар эми көзгө көрүнбөгөндөн кийин. Ушундай кызматыңыз бар экен, анан алманы алдым дегениңиз, бул жерде алма, арбуз, бул илим, ырыскыр, туура жол, кут болсун. Ошо Кудай түшүңүзгө кирип, анан бир багыт берип атыптыр. Анан ошого ырыскы табат экенсиз. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Алло, Арсанбай байке, мен азыр сизге мурда түшүмдү жортуп суроо бергем. Анан азыр дагы экинчи суроомду берейин деген, анан ошо түшүмө карата деген бүгүн ойлогом да, өзүм мына чыгарайын деп камыр жасап койгом. Анан бирдеме союп кан чыгарып кой деп бирөө айтканда антпай эле коеюнбу? Жакшы. Азыр айтып берейин. Эмеле ортодон да бир көрөрманыбыз Арбай боюнча түшүмө кирип атат деди. Арбайдын түшкө киргени, ата тегиңдин арбагы түшкө кирсе, бул колдогону, белги бергени. Чочубаш керек, анан Куран окутуп атсам кайра эле кирип атат дебеш керек. Эн ата жаман болсун дебейт да. Ал бул жерде руху бул жерде болгондон кийин бизде ошо түштөн, көрүнүштөн өйдөлөт өткөн да. Мисалы, кыргыз качан жаңылган эмес мурун, эч качан жаңылган эмес. Ханыбы, бийиби түш көрсө маанилүү. Көсөмүн, чечемин, чеберин, аксакалын көзү ачыгынбы, олиясынбы чыкырып туруп түшүн айтканда, башкалар да ошо түштү бир кырын көргөн дагы ошону талкуулап туруп, анан ата-бабалардын ишараты мындай бас, тигиндей бас деп аткан турбайбы деп ошого карап иш кылганда анан жаңылыш болгон эмес. Ансыгандай бул ата-бабанын арбагы түшкө кирсе, анан мазар арбактар түшкө кирсе, биз биргебиз дегени сунуш тапшырма бергени болот. Анан бул жерде мынтет эмне кылыш керек дегенде, табыгы жүрүм турум тутун. Табыгы жүрүм турум тутун. Окуп берейин ошону так. Эмне кылам мен мындан ары? Мисалы, ар адамда азыр суроо болуп атат да. Бирөөнү кемсинтпе, кордобо, мазактаба, жаман сөздү оозанба, кымбат баалуу кийимди кийбе, ушак сүйлөбө, ар дайым сылык бол. Жылтыр-жылтырга кызыкпа.
менменсинбе, орточо байлык тутун, соо ишти көп жаза, садака бер, теңир жолуна багыштап, жетинан чыгар, колуңан келсе кан чыгар. Кыргыз салтын пир тут, ушу калпагыңды салы кийесиңби, кийимиңди кийесиңби, салтка ылайык өзүңдү алып жүр. Ааламдык өзгө күчтөрдүн кызматын тааны жана кабардар бол. Жалгыздыкта илим ал, такшал, үйрөн, ар дайым түшүңдү талда, такта. Эне атаны ыраазы кыл, өзүңдү туура алып жүр, бала тарбияланы өздөштүр. Ошондо эмне кылыш керек? Ооба колдон келсе жетинан чыгарып коюш керек. Анткени жеренеге таазим этип, аалам күчтөрүнө таазим этип чыгарганда, жеренеде эмне бар? Жерене Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети. Жерене ар бир секунд жашообузга күбө. Жерене сүйөгүбүздү көмө алып атат. Тирүү көзүбүздө мөмөбүздү берип атат. Жеренеде табиятта аба бар. Авасыз жашаганга болбойт, 1 секунд, 1 мүнөт. Абада эмне бар? Воздух, духов возит бар, арбай мазар ээси бар, моюдун ээси бар. Анысыкандай ошо жеренеге аалам күчтөрүнө таазим этирип, 7 токош нанды чыгарганда ошо аалам күчтөрү тобосуна жанып атат, бизди эстеп атат деп ыраазы болот экен. Көрөрманыбыз бар экен, анан улай кетейин. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы? Мен да түшүмдү жооп алайын дедим эле. Айтыңыз. Түшүмдө жылдыз терип жүрүпмүн. Жакшы. Жылдыз терип жүрүпмүн дегенгени көк мейкиндик түшкө кирсе, мындай көк асман, булут, жылдыз түшкө кирсе, бул касиетке жетишүү, жетишкендик дейт. Эми касиетке жетишүү бүгүн жетпейт экенсиз. Мурун мындай болчу го, бай болот экенсиң, анан өмүрүң узун болот экен, ушул эле түш жоор, анан бай болсом экен деп калганбыз го. Азыр касиетиң болбосо сенде каражат болбойт. Мына акчанын эч уруну болбой атат. Бирөөлөр квартира сала албай жүрөт, бирөө машина мине албай, күрөө жүгүнүмдүк жашоосун таба албай жүрөт. Касиетке ээ болсоң, анан ошол каражат келет. Ошон үчүн касиетке, биринчи касиет үчүн күрөшүш керек. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиңдин арбагы сени кеселдетет. Касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо эмгегиң да бекер болот дейт. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Түшүңүздө балык түшкөргөн хан болот да, ошол. Жакшы. Ошо жана сизге жооп бере албай калдык. Мына азыр кошуп жооп берем. Анан ошондо эжеке айтып атат, кан чыгарып кой дедиле деп. Жок, колуңузда болбосо, мисалы, баланы айтасың, ал сенин ишиң эмес, келе менин колуңа. Белиңи ортоп аласың, мен кылам дейт го. Анысыкандай колуңда болбосо кан чыгарбай эле кой. Колуңда болбосо. Болсо тоок, болсо да кичине кан чыгарып кой. Эми кан деген жакшы мал жанга арачы деген кыргызда сөз бар го. Ошон үчүн жана бала армиядан кайтабы, улуу жолдон кайтабы, кырсыктан кайтабы, анан жана өпкө чаап коет, канын чыгарып коет. Адамдан кетпесин, ошо малдан кетсин, жандан кетпесин, малдан кетсин деген ошолду. Анан андай ыктуу болсо кан чыгарып койсоңуз да болот. Анан кан чыгаргандан кийин эмне кылыш керек? Окуп берейин. Кыргызча эле Кураны бар. Ушуну окуп берейин мына. Алла эмне? Кул холлоха таллох самат деп мисал айтылып атат го. Ошондо мактап атасың, жалгыз бир Кудай бар. Ооба, кеп жок. Бул жерде мына кыргызчасында такт берилет. Теңир Кудай, мына Куран окуп баштаганда, Теңир Кудай, наныңызды жайып, мисалы. Теңир Кудай ааламды, адамзатты, табиятты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, адамды өлтүрүүчү, кечиримдүү, мээримдүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн, көк мейкин, сөлөкөт, чексиз кудурет. Ушу Кудайга болгон мактоолордун сообу, жаны руху ааламга кетип, дене досу өлгөн, адам ата обоне баштаган, улутуна, динине, турпатына карабай, жынысына, ак карасына карабай, жалпы арбайларга багыштадык. Дене досу өлдү, жаткан жери жайлуу болсун. Жаны, руху арбага ааламга кетти. Жаратканым ошонун жанына, жан дүйнөнүн жардылыгынан кетирген күнөөсү болсо пендечиликте кечире көр, бийик дүйнөлөрдөн орун бер. Миин деп ата кылсаңыз ошондо так болот. Экиге бөлүп айтыңыздар. Азыр биз өзүңөрдөн мындан ары экиге бөлүп жашагыла. Жаның менен энергияны астыга коюп,
тыйлаңарды артқа койсоңор ошондо жаңылбайсыздар. Баягы жаныңды жайыңа койчу деп коет го кыргызда. Ансыгандай ошо биз жан дегенди түшүнбөй келгенбиз. Ошо жан бияка келди сизди. Мына трактор бир күнү сүйрөп алып тырмоо болот, бир күнү касылка чабат, бир күнү телешка сүйрөйт го. Ошо сыяктуу эле бир күнү сиз адам болуп келишиңиз мүмкүн, бир күнү аял болуп келишиңиз мүмкүн. Мына бүгүн биздин милдетибиз ушул жаралуу максатыбыз. Мына менин кызматымды кылып атам, эли окутуп атам, өйдөлөтүп атам, дуктарын көтөрүп, өздөрүн таанып атам, табиятты мактап атам, аалам сырын ачып берип атам. Кыргыздын жашоого жаралуу максатын таанытып атам. Ансыгандай да сиздер да ошол чыныгы кызматыңыздарды билиңиздер. Бүгүнкү күнгө чейин жашооңуздар жөн эле бир практика болуп келген. Эми чыныгы ишиңиздер өтүңүздөр. Мындан ары ушу адам эгер өзүнө ишенбесе, эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаңыздар. Мына балаңды деле практикага чыгарсаң, бат эле бирдемеге такшалып келет го. Кокуй билбейт, түшүнбөйт десең ошо ойдан калып калат го, жана эркек балдардын өспөй калып атканы ошол. Ошон үчүн практикага бизди чыгарып койду. Мындан ары мен кылбасам ким кылат? Мен эне болбосом ким? Мен сүйлөбөсөм ким сүйлөйт? Сүйлөгөнгө да дух керек, бийик түшүнүк керек. Так чындыкты айтыш керек. Ошондо адам улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы күчтөр менен, чыныгы сөздөр менен гана сакталат дейт. Чындык менен гана сакталат кыргыз дейт. Ага эки жолу айтты, ошо балык түш көрүп аттым эле. Табыгы илимде да так бар. Кыргызда айтат, суу информация кармайт деп коет го. Жана башынан айлантып сууну төккөн кыргыз отко, сууга, ташка сыйынган дейт да. Сыйынбайт кыргыз. Эч качан тикесинен тик туруп, чекесин жерге тийгизип кыргыз төбөсүн эч кимге көргөзгөн эмес. Бул өлүм кыргыз үчүн. Кылычты мойнуна такап атса тик туруп берген го. Ок атып атса качырып барып атпайбы, окко каршы чыгып атпайбы. Ошко оголаңында атып атканын барып таяк менен барып автоматын жулуп алып атпайбы. Көрсөк жан үчүн жашайт, намыс үчүн, жаным ааламга кетет деп ошол барыкканда кайнап аткан болот. Сыйынбайт, ал табиятты сырдашып туруп иштетип алат, пикирлеш болуп алат. Мына сууну иштетип алат, отту иштетип алат, аластайт, баланын ысытып, састымоону айыктырат, ташты магия экенин билип көкүрөктү көтөрөт. Сырдашып пикирлеш болуп иштетет. Кыргыздын улуулугу ошол. Ошон үчүн табияттын ээси кыргыз. Азыр биз эмнеге муну сүйлөп атабыз дегенде, кыргыздын жан дүйнөсү табият кереметинен куралган. Кыргыздын көкүрөгүндө бейиш болуп кетсе, өзүн таанып кетсе эле табият өзү көктөгөн атат. Ошон үчүн эл менен жер киндиктеш деп коет. Балаң эле нерв кылса, кыжаалат болсо, жерине деле кырсыгат да. Кыш адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болгон. Башатта кыш болбогон, адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болгон. Ансыгандай ушул суу көрөрманыбыз бар экен, анан кабыл алып, анан улап сүйлөйлү. Угуп атабыз? Лайке, бу касиет тууралуу айттыңыз, шу касиет тууралуу кеңири түшүнүп берсеңиз. Абдан жакшы, макул. Түштү агайдын түшүн. Эми ошондо суу, бул эмне? Суу информация кармайт. Суу илим. Бул жерде суу тунук болсо, туура жол табыгы илем дейт. Суунун куту, илгери балыкты жеген эмес дейт го, эмнесе суунун куту деп. Балык кармап атканыңыз, балыкты түш көрүп аткан сиз акыры келип илим аласыз, эртедир кечтир. Анан ошондон анан кут алат экенсиз да. Мына менде азыр маселе жок. Мен эчтекеге кейибейм. Мага бир тыйын. Боло берет майда чүйдө. Түн деле керек да, түн жаман го, кара го, бирок түн ичинде уйку болот, түн ичинде ааламда бир байланыш болот. Караңгы түндө бир тынчтык керек. Карапайым адам дейт. Ошо караңгы сыр караңгыда байырлайт. Жана ал барсы десе корко берет да. Алып басты деген сөз. Ошондой бир козголуу болот, клеткаларда бир өсүү болот, чочуу болот. Ансыгандай ошол бул караңгыда болот. Ансыгандай деле кыйынчылык болуп турбаса адам өзүн тааныбай калат да. Ал сени кайра курчутуп турат. Ансыгандай ошол эмоциядан чыгыңыздар, эволюцияга бийиктеңиздер. Анан агай айтып өттү ушу касиет боюнча деп. Касиет өзү эмне? Мына, касиет болсо иш жүрүшөт. Касиет өзү бул калыстык. Улуу түшүнүккө жетип андан кайтпастык. Кенебестикти жоюу. Касиет бул ишеним өзү. Илим алганда адам ишеним көтөт да, анан духу көтөрүлөт. Билген адам билип турат да баардыгын.
Ошон үчүн касиетиң болбосо, касиет баянынан бир аз окуп коеюн. Эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо, эмгегиң дагы бекер болот. Касиетиң болбосо, сакай албай саргаясың. Касиетиң болбосо, мактан албай арданасың. Касиетиң болбосо, ата тегиң капа. Касиетиң болбосо, элиң капа. Касиетиң болбосо, жериң жерийт, канча адам качып жүрөт. Касиетиң болбосо, балаң бакпайт. Касиетиң болбосо, тилегиңен жардам болбойт. Касиетиң болбосо, ишиң бүткөнүң менен ичкениң ирим болот. Касиетиң болбосо, эч кимге сен таарынбагын. Касиетиң болбосо, бийликтегилер элиңе сен наалыбагын. Касиетиң болбосо, сыйынып кереги жок. Касиетиң болбосо, ишиң бүтсө да ичкениң ирим болот. Касиетиң болбосо, тамак табуу эң оор тозок. Ошондо касиетти эмне берет? Ким берет? Касиетти Кудай берет. Касиет ушул аян, баян аркылык, байланыш аркылык келет. Чочубайлы коелу. Байланыш келип атыптыр Кыргызга десе. Кыргыз өзү ааламдан келген өкүл, далили ааламдык дастандары Семетей, Сейтек, Манас, Төштүк, Курманбек 12 дастаныбыз бар биздин. Дагы көп ачылбаган. А кана дүйнөнү бийлеп турган Чыңгыз хан дегенде бир барбы? Осман империясында барбы? Мисалы, көрдүңүзбү? Биз ааламдан келген өкүлбүз. Биз кул эмеспиз, биз пенде эмеспиз, биз таксыр эмеспиз. Биз чалыбек эмеспиз, биз улуубуз. Биз кыргызбыз. Биз улуулук сыпатыбызды унутуп калдык. Аксакал эле сыпатын унутуп калса, түрткүнчүлүктө калат да. Бирөөдөн тил угуп, бирөөдөн токмок жеп. Азыр кыргызды куткарыш үчүн могу кыйынчылыктан жана миллион кыргызды сырттан алып келиш үчүн улуулугун таанытыш керек. Ошондо гана өз ордуна келет. Ошондо улуу керемет иштейт. Азыр табиятка дагы нур төгүлдү. Эгер тепселеп чет элге сата берсек, а жерден шайыктары, пирлери чарпып коет. Адамдын көкүрөгүнө да өтө чоң кут нур түштү. Эбин таап, эмин кылып өткөрбөйүш керек. Болбосо тополоң тоз кайталана берет. Мындай бир суулай келсе деле, тет булактын башын барып тазалаш керек да. Анан бир жерден эле биз коррупцияны тазалайбыз, анан сигаретке чек коебуз, анан аракты мынтебиз, анан медицинаны больница салабыз дегенде өзү жок нерсе, оору өзү жок нерсе. Больница салбаш керек. Улуулугун таанысаң, оору өзү жоюлуп кетчү нерсе. Кырсык деле жок нерсе. Кырсык качан болот? Балаң тетирлесе, энеси, атасы камайт да, урат да, ансыгандай ошол өзүбүздү таанып актагандан кырсык болот. Мына жерде берилет. Кудай кызматын актаганга адам жетише алабы? Кудай кызматы чексиз, адам актаганга дагы жетише албайт. Кудай кызматы чексиз, салмактай дагы актай да алгыс. Ал эми адам алсыз, эң мажүрөң сезимге ээ. Ошондуктан бул жашоодо Кудай кызматын актаганга жетише албайт. Өзүнүн жеке парзын аткарууга дагы чамасы келбейт. Турмушта бир сыноо болсо, касиетине туура эмес жолго түшүп кетет дагы, өмүр бою кырсыкка калат, Кудайдын каарына калат. Биз азыр адамбыз деп кыйынсынып атабыз да. Уялалы. Мал өз закону менен жашап атат. Кой эчкидей болуп талга чыккан жок. Жүнү, сүтү, териси, тесеги баары пайдасына кетип атат. Адамдын тесеги, сөөгү жерди киргетсе, эң жаманы көзү, сөзү, ою аалам жерде адамды булгап атат. Баягы өтүгү жаман төрдү булгайт, оозу жаман элди булгайт дегендей. Урматтуу улуу журтум, бизге ушу чалуулар болот. Ошо 4-күндү кечки саат 7-ни кутту күтөбүз. Өтө узак болуп кетип атат, бир күн өтпөй кетип атат. Дагы бир күнгө сурансаңыз болот эле деп. Анан обо эми элден башталат. Батыштын толгон токой саясат идеологиясына караганда, кыргыз элинин кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик, урматтуу улуу журтум. Сандаган депутаттардын сөзүнө караганда, кайы билимин же кыргызчылыкты терең өздөштүргөн, өзүн тааныган адамдын сөзү дагы, кызматы да, ою да бийик. Ал ичинен чыгып атат. Ичинен чыккан иш ишенимдүү болот, аткарылат. Бирөөнүн жаттама сөзүн же бирөөнүн туурап жашай албайт. Кыргыз улуту улут дегенге де болбойт, эл дегенге де болбойт, улуу журт деш керек. Себеби табиятка биринчи келип конуш жайлап атпайбы?
Ошон үчүн журт атасы деп ааламдан берилет, аны эл шайлабайт. Журт атасы деген бул табияттын, адамзаттын, керек болсо улуу күчтөрдүн атасы деген сөз. Анан чектебеш керек. Адамдын жаны мына мени сүйлөтүп атат. Кор десе эртең ааламга чыгып кетет го. Алты катар ааламдын ээси ким? Адам ата обене баштаган арбайлар. Мына менин жаным ошо жактан келген. Мен ошон үчүн эки дүйнөнү тааныйм. Сиз да билсеңиз болот. Ошон үчүн эки дүйнөдөн коркубай эле кызматташса болот. Сыйынбай сырдашыш керек. Түшүмө бир, жолумду бер, багытымды бер. Эмне кызматым бар, бекер келбегендирмин. Жаралуу максатым бекер эместир. Адам өзүн тааныгандайын аалам сырын ачуу өтө жеңил. Биз өзүбүздү тааныбай келгенбиз. Тааныбасак анан ошол күндү көрөбүз. Урматтуу улуу журт, Арстаналай акталды ааламдык байланыш. Арстаналай такталды, бүт ааламга жар салды, түгөнбөгөн сөз салды, адамзатты ойготту, оозуна сары май салды. Арстаналай адамзатка салды кишенди, Арстаналайга адамзат ишенди деп берилет. Жаралуу максатыңыздарды билиңиздер. Арстаналайды адамзат эки жол менен кабыл алат деди эле бул ааламдык. Биринчи күлөт, экинчи ыйлайт. Ой, ыйлап келишет азыр ден соолугун сурап. Кетип атып ошол жерде айыгып, кубанып, ыйлап, ыраазычылыгын айтып кетет. Азыр каражат менен же саясат менен адамзат бирикпейт, касиет менен гана биригет. Ошол касиеттүү адамдарга таазим этет. Кыргыз кудай болот, кыргыз жаратуучу болот, силер чочуп атат. Ооба, улуу адамдын эч качан назарынан калган эмес да, кичик адам. Жаман жагын көрсөткөн эмес. Оңбогур деп оозунан чыкпаса да оюнан кетсе ошо аткарылып калган. Ошон үчүн улуу адам, ыйык адам. Биз ушу ордубузду билсек, баягы кыргыз козголсо кылым козголот. Кыргыз ордуна отурса, ордо түптөсө адамзатка башчы болот дейт. Анан кыргыз ордуна отурду деп ой кылам, себеби биз сиңирдик, жастык, мына берип келе атабыз. Биз бийиктегени, табыгы илим түшкөнү, табылма нерселер күчүн жоюп атат. Табылма нерсенин баары. Ансыгандай ошо кыргызга кут түштү, куттун далилдери өтө көп. Кут деген ошо кудуреттүү улуу табылга. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт дагы байыды. Жан дүйнөңүздөрдө бир ачылыш, өзгөрүү, козголуу, ойгонуу болсун. Эң биринчи касиетке болсоңуз каражат болот. Касиетиңиз кырсык эмне болот дегенде адам кызматын, жаралуу максатын билбесе, аткарбаса Кудайдын ачыктан эскертүүсү дейт. Ансыгандай кырсыктан кутулам десеңиздер, келип табыгы илимиңиздерди алыңыздар. Адам теги адам атадан түшкөн илим. Ооба, карама каршылык жок. Жолдорду басып өттүңөр, диндерди басып өттүңөр, саясатты басып өттүңөр, бирок жаныңар баары бир бар. Жаныңар үчүн жооп кылыңыздар. Анан түш жорлар болсо, суроолор болсо, менин WhatsApp номерим 706 988 188 же 775 988 188 номерлерине ушу байланышып койсоңуздар болот. Алым келишинче, колум жетишинче түшүңүздөрдү жооруп берип, багыт берип сен болот. Анан ушу Лебединовкада 2-чи, 4-чү, 6-чы, анан базар күндөрү ушу жумада 4 күнү сабак өтөбүз. Эртеменки 10-до башталып, 1-де бүтөт. Келип илимиңиздерди алыңыздар, өзүңүздөрдү тааныңыздар, бийиктеңиздер. Жан дүйнөң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан оор сыркоодон кутуласың. Анан ушу YouTube'да дагы Арстаналай кут десеңиз ушу берүүлөр көчүрүлүп атат. Ошол жерден өсүңүздөр. Бир түндө бир өмүр өлүп, жаңы күн башталат. Көкүрөгүңүздөрдө кыштар кетсин, көкүрөгүңүздөрдө муздар кетсин, көкүрөгүңүздө тозоктор кетип, көкүрөгүңүздөрдө бир бейиштер пайда болсун. Жаныңыздар үчүн жашаңыздар. Улуулугуңуздарды тааныңыздар, урматтуу.